Ассаламу алейкум, урматтуу элдик каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыркы учурда Кадамжай районуна караштуу Марказ деген айылына келдик. Бул жерде мына өзүңүздөр байкагандай ушундай сонун электроскутерлерди жана булар эмне деп айтылат? Электровелосипед. Жана электровелосипеддер сатылып атыптыр. Мына ушул нерселерди саткан бул жакта бизде Жумадыл деген инибиз бар экен. Жашы 21 экен болгону, бирок ушундай сонун бизнести баштадык. Бул уже экинчи партияны алып келип сатып жаткан учурубуз дейт. Азыр бизге Жумадыл булардын заряды кандай болот, канча километр жүрөт, баасы кандай, жана башка бардык параметрлерини бизге төкпөй чачпай сонун кылып айтып бересиң, Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Так, урматтуу көрүүчүлөр, видеонун башында айта кетейин. Булар алыс экен деп ойлобоңуздар. Эгерде сиз балким өзгөндөн көрүп жаткан болушуңуз мүмкүн, Жалал Абадтан көрүп жаткан болушуңуз мүмкүн. Алыс деп ойлобоңуздар, себеби өздөрү доставка жагы дагы бар экен. WhatsApp'тан чаласыздар, видео звонок менен сиздерге сонун кылып көргөзөт. Баасыны келишесиздер дагы. Анан үйдөн олтуруп заказ кылсаңыз, сиздерге ушул жигиттер үйүңүздөргө чейин жеткизип беришет экен. Бишкекте барбы азыркы учурда? Бишкекте дагы бар азыркы учурда. Демек сиздер Кыргызстанды, бардык Кыргызстандын бүт аймагын тейлегенге возможность бар экен, а? Буюрса ошентсе дагы болот. Хорошо, анда бул жагынан баштайт окшойбуз, биздин көрүүчүлөргө эң негизгиси ушул параметрлери кызыктуу, анын баасы. Так, бунун кандай эмелери бар? Өзгөчөлүктөрү. Бунун өзгөчөлүктөрү мыналарга салыштырмалуу. Өзгөчөлүктөрү электронный скутер, комфорт жагынан, анан еще дальний ближний фарлары бар, поворотниктер бар, баары иштейт, баары жайында. Анан каска бардыгы бар экен. Анан жаныш кандай кетиштердин баарын көргөзүп беребизби? Так, бунун мындай кылайлы. Километр, мисалы, бир зарядты толтурган болсо, канча километр жүрөт? Ошол жагын айтыңыз. Бир заряд менен, заряды 5 саатта толот, бир заряды. Анан кадимки эле өзүбүздүн 220 волт токто зарядтай бересиздер, как телефон зарядтагандай эле саясыздар. Бир заряд менен 70 километр жүрөт. Так, 5-6 саатта толот экен. Анан 60-70 километрге чейин жүрөт экен, Анан спидлометри дагы 70. Илдамдыгы 70 километр илдамдыкка чейин чыгарса болот экен. Өтө жакшы. Бунун астында зарядник дагы бирдемелер салсаң болот, как эме. Эки киши отурса болот окшойт, Эки киши деле отурса болот кеңири. Мына бул жактан өчүрөсүң, күлүштү могул артка эле мондай бураганыңда уже бул жактан сук чыгып ачылат. Булар эмне комплектпи? Өзү менен кошо. Баары ушул менен кошуп беребиз. Ключу бар экен. Бир жака баары жумушуңду бүтүрүп чыкканга чейин блокировка кылып койсоң болот. Анан бул керек эмес болсо деле, могу күлүштү алып койсоң деле өзү тура берет. Эч ким минип кете албайт. Бул болсо зарядник. Бул болсо клашы. Өзүң да айдап кетсең боло берет. Машина эме. Күндөн баягындай жамгырдан, ошого байланыштуу документтерин салып коюптур. Буга негизи права кереги жок, Жок, аны сурамжылоо кылганбыз. Права эчтеке керек эмес бунун. Мындай мыйзамды бузбайбыз да, мисалы өзүбүздөгү. Жок. Мына кытайча жазуулар бар экен. 108 килограмм деп жазып коюптур. Бул жаңы экен, 1 жыл болуптур бул скутердин чыкканына. Эски эмескен. Веси 108 килограмм. Скутердин веси. Арткы багажын ачып көргөзбөйлүбү? Багажын ачып көргөзсөк, мына запаска күлүштөрү. Запаска күлүштөрү, сигнализация баары бар. Кое турсаңыз, мына дагы бул ушул эменики. Ушул иштейт. Сигнализация барбы? Мына күлүштөп койсоң болот. Мына ачасың. Ушундай сигнализациялары менен. Бул мына экөө отдельно кылып коесуң, эми керектүү болот. Запаска күлүштөрү. Бул жагына деле күлүш түшөт. Мынакей. Күлүш түшүп эле ачылат. Түшүнүктүү. Бул жагынан каскасы. Анда каскасы менен айдагысы келбеген адамдар каскасын алып коюп, башка нерселер салса болот өзүнүн. Баасы кандай эми? Баасын айтайлы. Биздин көрүүчүлөргө эми сөзсүз түрдө ошол баасы. Баасы мыналарга 85 000 сом цена койдук, баасынчы. 85 000 сом. Мына ушулардын баарына 85 000 сом. Ушулардын баарына мына. Бул жерде окшошпу бүт бардыгы? Бардыгы окшош, анан айырмасы мына олордо зашниги бар, бирок километр канча жүрөт, баары бирдей. Анан
болгону буларда зашник бар. Так, көк түсүндө бар экен, кара түсүндө бар экен, ак түсүндө бар экен, анан ак түсүндөгүлөрдө ушундай защитниги бар экен, же буларда дагы ошондой башка түсүндө дагы защитниги барлары барбы? Цветной кылсаң болот, эми биз ушундай цветтерден айттык, бирок мынаулар зашниктер. Подряд ак кылдык. Бул неден защита кылат? Эми жыгылып түшсө, башка болсо, ошого бир аз ударданбы, же бир жерлерге тийгенден, Ооба. Ушун менен айырмаланат, калган жагы окшош. Сенасы ушул менен эле бир аз айырмаланат. Так, баары бир. Канча булар? Буларга 90 000 сом сена койдук. Булар деле бир заряд менен 70 км жүрөт. Спаметр ылдамдыгы да 70. Каска, маска баары бир. Окшош ушуларда эле. Просто айырмасы ушул зашниги бар. 5000 сом айырмаланат экен да? 5000 сом айырмаланат. Буга 90 000 сом сена койдук. Буга болсо 85 000 сом. Так, азыр бирөөсүн айдап көрөбүз, көргөзөбүз. Анан ага чейин бул жакты көргөзөлү. Бул жерде электро велосипедтердин, ар кандай размерде бар экен. Бул жерде менимче 1, 2, 3 түрдүү. 5 окшош. Бул 1, 2, 3, 4, 5. Буга чейинки 5 бир модель экен, Бир эле модель, окшош баардык чогуу. Булар жөнүндө айтып бериңиз эми бизге. Булар электронный велосипед. Бир заряд менен 60 км жүрөт. 60 км жүрөт. Ылдамдыгы 40-ка чейин чыгат. Бул деле эки адамды кеңири алып кетет. Бул удобный экен мына арт жагында мындай кылып көргөзөт окшойбуз. Мисалы мен өзүм олтурсам бу жерден, артыма сидениясы өзүнчө экен, Ооба. Мисалы баламды, кичинекей бирөөнү же болбосо чоң киши деле отуруп алса болот окшойт да. Ооба. Анан булардын вес канчага чейин көтөрөт? 130 килограммга чейин жазылган өзүнүн китебинде, 130 килограммга чейин көтөрүп алып кетет деген эмеси бар китебинде, өзүнүн китебинде. Эки чоң киши отурса, ооба, анан булардын болуп калат экен. Булар деле ошондой электронный, зарядкага саясың 4 саатта толот. Бир заряд менен 60 километрге чейин жүрсөң болот. Зарядкасы полный жанып турат, полный турат. Мондай жансаң, уже айдасаң болот. Анан дагы бир жансаң, фары жанат, мында деле фар бар, артык чогуу бар. Мына тормуз, Булар эки колдо тормуз, оң колдо газ. Ошол эле. Анан бул болсо зарядниги. Анан мында деле мындай эмелер бар. Жерге барсаң күлүштөп койсоң болот. Анан мында деле плащ, өзүнүн плащтары. Зарядниги, блокировкасы, плащы бар экен. Каска бар буларда да? Жок, буларда каска жок. Каска жок экен, электровелосипедтерде өзүңүз алышыңыз керек болот экен. Так, баасын айтайлы булардын. Булардын баасы 51 000 сом. Мына 5 штуктун баасы 1. 5 штук, окшош модель, көк түсүндө турат. Бул кандай түс экен? Бунусу кара экен. Бул сери түстө окшойт. Бунусу ак түстө экен. 51 000 сом, урматтуу көрүүчүлөр. Телефон номерлерин жазып коебуз, видеонун комментарийине, видеого дагы жазабыз. Сөзсүз түрдө балдарына алып берүүчүлөр чыгат да турабы? Булардычы бул үчөө окшошпу? Бул үчөө окшош. Айырмачылыгы мына экөө бир заряд менен 60 км жүрөт, анаркы болсо 30 км. Так, токтоңуз, булар 60 км жүрөт, наркы 30 км. Наркы 30 км. Анын аккумулятору азыракпы? Ооба. Ушулар жакты, менимче бул мындай взрослый, более чоң адамдар, чоң кишилерге окшойт, Боло берет. Чоңдор деле кандай адамдар айдаса боло берет. Билбейм, наркы биринчи көргөзгөн как-то мындай бийиктиги ылдыйраак, бул жакты да мага көбүрөөк. Канча километр дедиңиз? Бир заряд менен 60 км жүрөт бул. 60 км. Заряд ошондой эле 5-6 саатта толот. Ооба, ошондой эле 5-6 саатта толот. Да, эки киши отурат экен, артка орундугу бар экен. Жакшы, мынасы эмне? Бул зарядкасын көргөзөт экен, ылдамдыгын көргөзөт экен. Түшүнүктүү, баасы канча булардыкы? Баасы бул бир заряд менен 60 км жүргөндөргө 61 000 сомдон сена койдук. Анан ушунун эле бир заряд менен 30 км жүргөнүнө 51 000 сом сена койдук. Бул 51 000 сом. Бул 51 000 сом. Сырткы көрүнүшү жагынан мен айырмачылык көргөн жокмун. Болгону километринен эле айырмасы бар экен, Ооба. Так, анда бирөөсүн алып чыгып мындай эме кылып өнөрлөрүңүздү көргөзүп бериңиз көрүүчүлөргө. Кана? Бисмилла деп туруп эме кылыңыз. Мен да учкачып алсам болобу же? Болот. Эки киши отурса болобу? Болот, ооба. Кана биринчи айдаңызчы өзүңүз. Айдап көрөйүн анда, Ооба. Уже жанды.
мына ушундай эле айдап кете берет. Без звук, эч кандай үн жок. Эч кандай звук жок ооба. Болгон дөңгөлөктөрдүн баягы жерде бараткан эле звугу чыкпаса. Бутуңду койгон жери бар экен, учкашып алсаң болот экен, 2 киши. Смело алып кете берет. Мен сенин салмагың канча Жумадыл? 70. 70. Меники 75 килограмм. Ошондо 145 килограмм отуруп алып турбуз. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин каналыбызга катталыңыздар, сөзсүз түрдө. Лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анан кийин ушул нерселер кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө Жумадылга байланышасыздар. Көрүшкөнчө.